Очередьden kırkın ayrıksın. Ya. Joğlaman diyor. Жоламан! Жеңиш кут болсун. Дүйнө чемпионатынан экинчи орунду алыш, эркин күрөш боюнча тарыхты жаздың. Сезимдери кандай болду? Сезимдеримди сөз менен айтып жеткизе албайм. Бул жакта мынчалык өткөн эмесмин. Сиз тараптан мынчалык колдонуңуз барыңыздарга чоң рахмат келгениңерге. Чемпионат боюнча айтсам, агайларга, ошондой эле биздин федерацияга, медчастка бардыгына чоң рахмат. Бул эле баарыбыздын жеңишибиз, жеке эле мендин эмес. Агайларыбыздын эмгеги өтө чоң десем болот. Анткени биз менен күнү түнү машыгуу окутуу сборлорунда жүрдү. Бизге убакыттын аябай көп бөлгөн биздин агайларыбыз болду эң биринчиден. Ошо жакындарыма, колдоп келген досторума баарына чоң рахмат. Финалдык күрөш жөнүндө айтсам, атаандашым аябай тажрыйбалуу экен. Эмне жетишкен жок сен үчүн? Атаандашым кандай десем, атаандашым баягы өзүнүн күрөш стилин өтө жогорку деңгээлде өткөзүп кетти. Бул жактан өзү ошо өзүнүн күрөш стилин өткөрүп кетти. Мен ага ошол борьбасына кирип алдым эртерээк. Ошон үчүн аны ачканга толук мүмкүн болгон жок. Ал жактан дагы агайлар жактан аябай өтө жакшы тактика коюп чыккан экен. Эми буюрса кийинкисинде биз ал боюнча алын үстүнө агайларыбыз менен иштеп, кийинкисинде анын үстүнө жеңишке жетем деп тең ишенем. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Олимпиададан кийин дароо эле кеттиңер дүйнө чемпионатына. Машыгуу процесстеринде кандай кыйынчылыктар болгон жокпу? Жок, ал жакта оорчулук болгон жок машыгуу процесстеринде. Анткени агайлар баарын өздөрү ошол пландап, өз убагы менен коюп, эс алдыруучу убакта эс алдырып, өздөрүнүн тактикасы менен иштеп атышты. Ал жакта машыгуу процессинде кыйынчылыктар болгон жок. Өзүңдүн жеке оюңда кандай болот дедиң эле, ушундай экинчи орунга илиндем деген ой болду белесиң? Жеке биздин оюбуз боюнча чемпион болобуз дегендей ой бар болчу бизде, анткени ооба, реалдуу көрүнүш болчу бул. Биз үчүн аябай деле ачылыш деле же болбосо таң калар сенсациялык деле чогулуш болгон жок бул жерде. Биз күткөн результаттардын бири болду, бирок биз алтынды күткөнбүз. Эми буга дагы Кудайга шүгүр. Кийинкисин буюрса алтын жеңебиз деп айта алабыз. Жаңы салмак категорияда мындай болот, күрөштөр мындан ары ушул салмакта каласызбы? Жаңы салмак категорияда кыйын деле болгон жок. Анткени айырмачылык көп деле эмес. Кийинкисин азыр айта албайм, агайларыбыз менен ошо чечишип, кеңешип, кийинки турнирлерге ошонун алдында биз айта алабыз кайсы салмак категорияда күрөшө алабыз. Бизге бияқта кеттік. Очередь жетті. Жеткенде бар. Сületке Bir жақ ылдый болып қал, bir жақ ойда, bir жақ ылдый болып қал. Тартыр. Барың bir құттықтап қойылар да бар. Ерназар, direkt söz değişim kutlu olsun. Ерназар, direkt söz. Биздин максатыбызга караганда бир топ эле жакшы. Ошондуктан мен бардыгына шүгүр келтирем. Агайым айткан сөздөрдү угуп, ушуга тобо келтирип, атайым ушу экинчи орун болсо дагы ушундай сүйүнүп, Кудайым буйрса эмгекке алтын болот деген үмүттө, дагы талыкпай эмгектенип, Кудай буйрса алтын алып келем деген үмүттөмүн. Атаандаштарыңан сен үчүн кайсыл беттеш оор болду? Ар бир эле беттеш оор болот негизи. Бирок биринчи беттешим оорураак болду десем болот. Анткени дем алыш кичине кыйын болуп,
чарчоо сезимдер болду. Эң эле кыйын сапатка ошол болду десем болот. Могу финалда кезиккен атаандашың менен буга чейин да бир нече ирет беттешип кезигип жүргөнсүң. Ошо финал тууралуу токтолуп өтсөң, сен үчүн баягы ийгиликке жетиш үчүн эмне жетпей калды деп ойлойсуң? Айтып өткөндөй, бул акталган калабыз экен. Ийгиликке жетиш үчүн дагы эмгектениш керек. Балким дагы керки жерлерден жалп колунуп койгон чыгармын. Кудайым буйрса каталарым үстүнөн иштеп, эмкиде баардыгын утканга аракет кылам. Чоң рахмат. Жакшы. Мага атат. Көрөсүң. Дүйнө чемпионатының сезимдер кандай болуп атат? Эми биринчиден баардык кыргыз элиме ассалому алейкум. Мен негизи өзүмдүн даярдык боюнча алтын алам деп баргам. Кудайдын буйругу экен. Бронза алдым, бирок ага деле шүгөр. Сезимдер эми өтө чоң эмес, бирок Кудайга шүгөр. Орточо. Кайсы атаандаштардын кийинчиликтери? Мен үчүн бүт атаандаштар күчтүү. Анткени ар бир мамлекеттин күчтүү атаандаштары келет. Бүт атаандаштар мен оюмча бүт эле атаандаштар күчтүү болду. Слава күчтүүсү жок болду, баары эле жакшы болду. Эрназар экөөңүздөр бир салмак категорияда чыгып, мындан ары сиздин салмакты ушул боюнча эле кетесиздер. Мындан дагы эмки жылдары азияский игрга даярдык көрөбүз. Аяга 65 килограмм болот. Азырынча мен 65 келе күрөшөм деп ойлойм оюмча. Агайлардын чечимин көрөбүз. Финал беттеште эмне жыйыспай калдыңыз? Жарым финалда. Мен негизиде мен 1/4 жана Василий Шуктар деген украинец менен чыккам. Ошого настрой жакшы кылып турган финалда иранец балбай менен чыккам. Ал менден кичүүрөөк. Мен ал менен чыкканда оңой эле утуп коем деп чыккам да, бош элечи. Күрөш башталып кеткенде мен ойлору өзгөрүп башка болуп кетти. Башында бал алдырып, жетип барып, ушинтип аягында 10 секунд калганда алдырып утурuyдум ошо. Эми мынакей жаракатыңан кийин кайтып келип, дүйнө чемпионатында 3-орун алып жатасың. Ошондой эле Яшар Догунуттун мынакей быйыл жакшы жылыштар болуп жатат да. Жаракатың болгон учурдагы абалың жөнүндө айтып өтсөң, кандай болуп калды азыр? Баары тең жакшыбы? Мындан кийин маселе жокпу? Мен ошо жаракат алган учурда көп ойлор келет адамгачы. Ошондо бутуман связкаман травма алып 1-2 жыл пропуска этеттим. Ошондо ойлор келген, спортту таштап эле кетсемби деп. Жанымда Улук Жолдошбеков деген досум бар. Ал өзү чемпион мир, чемпион Айзы. Ошо досум ар бир эмеде иште ийгилик, сабырчылык кылганда ийгилик келет дейт да. Ошону сабырчылык кыла бер досум. Кийин сен да жетесиң жеңишке депчи. Ошон үчүн мен сабыр кылып ушуга эметтим да. Ийгиликке жеттик деп ойлойм да. Эми бул деген дүйнө чемпионаты чоң масштабтагы соревнование. Дүйнө чемпионаты деген аябай чоң деңгээлде, жакшы деңгээлде өттү. Команда өзүнүн аракетин жасашты. Бүгүнкү күндө команданын ичинен бизде 60 килограммда Шаршембеков Жоламан күмүш медалдын ээси болду. Жоламан колунан келген нерсенин баарын жасады, аракетин жасады. Эми буйрук экен. Эми Кудай буйрса дагы аракет кылабыз. Сиздин жеке пикириңизде Ослого Кыргызстандын сурама командасы эң күчтүү составда барды же ыктымалдуу дагы күчтүү балгандарыбыз калып калды? Эмне үчүн калып калды? Бул дүйнө чемпионатына биздин биринчи номер деп коебуз. Балбандарыбыз Олимпиада оюндарынан кийин эс алышып, калган балдарга дагы шанс берилди. Рахмат ага.
Не Аке, düşünüyorsun? уулуңуз дүйнө чемпионатынан экинчи ирет экинчи орунду алып жатат. Сиз кандай баягы абалда болдуңуз ошол жоламаны финалда утуп калгандан кийин? Сизде кандай ишеним бар беле чемпион болот деген? Ооба, ишеним бар болчу. Буйруза деп турганбыз, эми Кудайдын буйругу экен. Удоо да жаман эмес, бирок алтынды үмүт эткенбиз. Тилекке каршы Кудайдын буйругу менен ушу күмүш болуп калды. Эми Удоого да шүгүр, мындан нары дагы ийгилик коштойт чыгар. Кудай буйруза дагы астта көп нерселер бар. Аракет кылат чыгар дагы. Эми үй бүлөңүздөрдөн мынакей сиздин улууңуз дагы ушу күрөш жаатында жүрчү эле Тынарбек. Эмнегедир көрүнбөй кетти, ал жөнүндө да кичине айтып берсеңиз. Эми алар Тынарбек үйлөндү. Кудай буйруп. Ошол себеп менен азыр пока тренировка кыла берет. Эми буйруза кылат чыгар. Ошол бизде жаңылык. Жеңишиңиздер кут болсун. Рахмат. Кубандыңыздарбы экинчи орунга? Ооба. Негизи бирди үмүт эткенбиз, эми эки жолдо да Кудайга шүгүр деп кубанабыз да. Ооба.